Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди тиш дарылоонун бардык кызматын көрсөткөн Мирдент стоматология борборуна чакырабыз. Сиздер үчүн арзан баада жана да канадисттер тарабынан төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Ар кандай татаалдыктагы тиштерди дарылоо, тиштерди калыбына келтирүү, ар кандай татаалдыкты алуу, тиш тазалоо, протетика, керамика, имплантация, ортодонтия, брекет системаларын колдонуу менен тиштеген жерди оңдоо, терапия, хирургия, ортопедия, циркония, эмакс, тегиздөөчү, линер, шпондор, тишти агартуу, акрил протези, жөнөкөй протез, икемдүү протез, нейлон протези, кысуучу протез жана стоматологиялык кызматтын башка түрлөрү, эң башкысы жалпыңыздарга тиш дарыгерлеринин кеңеши ар дайым акысыз. Байланыш номерибиз +7926 699 49 59 +7968 575 85 08. Биздин дарек метро Белорусская 1-чыгуу, улица Электрический переулок 3/10, строение 1. Экс-министр Бейшеналиевке карата сот өкүмү чыкты. Мурдагы билим берүү жана эле министри Алмазбек Бейшеналиевке 1 500 000 сом айып пул салынып, 3 жылга чейин мамлекеттик кызматтарда иштөөсүнө тыюу салынды. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда Супер KG порталына Бишкектин 1-Май райондук сотунан билдирди. Маалыматка ылайык, сот 22 апрелде Бейшеналиевди кылмыш жаза кодекстин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Алмазбек Бейшеналиев райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берген. Шаардык сот ишти 1 июлда карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Эске салсак, 2023 жылдын 28 сентябрында Алмазбек Бейшеналиев пара алуу фактысы боюнча иликтенип жаткан кылмыш ишинин алкагында кармалган. Ички иштер министрлиги Бейшеналиев чет өлкөлүк студенттерди жергиликтүү жогорку окуу жайларына киргизүү үчүн $110 000 пара алуу фактысына байланыштуу кармалганын айтып, видеосун жарыялаган. Булак Супер KG. Баткенде сел жүрүп, айрым жолдор жабылды. Баткен облусунан өшөрлөп жааган жамгырдан улам Айгүл Таш, Согмен, Таян, Сог, Кан, Зардалы, Коргон, Катран, Баул, Уна жолдорунда сел жүрүп, учурда жол жабык. Бул тууралуу транспорт министрлигинен билдиришти. Ага ылайык жерине аймакты тейлеген жолчулар жана атайын техникалар тартылды. Мындан тышкары Ош Баткен Разаков Уна жолунун 330 чакырымдар аралыгы жана жолдун Баткен Бозадыр тилкесинде каттам убактылуу токтоду. Кошумча маалымат берилет. Тажикстандан Ошко жана Өзбекстанга байыңгизат ташып келип саткан шектөөлөр кармалды. Ош облусунда эл аралык байыңги тобу мүчөлөрү менен кармалды. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда Улуттук коопсуздук комитети билдирди. Маалыматка ылайык, катайын кызматы Ош облусуна жана Өзбекстанга байыңгизат сатуу үчүн Тажикстандан ташылып келип турган каналды аныктаган. Бул схеманын уюштуруучусу 1960 жылы туулган Жаран болгон. Ал эми өлкөгө кирген байыңгизаттар анын шериги 1961 жылы туулган Жарандын үйүндө сакталып, ал жерден таңакталып турган. УКМК тайын операция жүргүзүп, Жаранды товарды сатып алуучу Жаранды кармаган. Алар Өзбекстанга байыңгизат каражаттарын өткөрүп берүүнү көздөшкөн. Шектөөлөрдү тинтүүдө жалпы салмагы 250,177 грамм гашиш, ал эми экинчи Жарандан 555 грамм гашиш табылган. Ошондой эле 3-чү Жарандын үйү да тинтүүгө алынып, ал жерден 6 килограмм 905 грамм салмактагы 7 брикет гашиш байыңгизаты табылып алынган. Шектөөлөр өзгөчө ири өлчөмдө байыңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо негизинде айыпталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. УКМК учурда аталган кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Тапанчадан ок чыгарды делген ММА мушкери жөнүндө Ички иштер министрлиги маалымат берди. ММА мушкери Марсель Нурламбек уулу муздак куралдан ок чыгарган. Бул тууралуу бүгүн 10 июлда Супер KG порталына Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымдагандай, 9 июлда Москвадагы спортчу Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнө чакыртылган. Марсель Нурламбек уулу эч кандай мыйзам бузбаганы боюнча түшүндүрмө берди. Видеодогу тапанча муздак курал болгон, ал эми видео эски жана Кыргызстанда тартылган. Анын кармалган экинчи видеосуна келсек, бул анын досторунун тамашасы болгон. Аны Орусия аймагында эч ким кармаган эмес деп айтылат маалыматта. Эске салсак, кечээ социалдык тармактарда кыргызстандык мушкер Нурламбек уулунун тапанчадан ок чыгарган видеосу жана анын кармалганы тартылган кадр тараган болчу. Булак Супер KG.
Дагестанда никаптын ордуна жүздүү кол желдеткич менен жаап жүрүү сунушталды. Орусияга караштуу Дагестан Жумуриятынын муфтияты аялдарга никап кийип жүрүүгө тыюу салып, ал эми керек болгон учурда жүзүн кол желдеткич же жолугунун учу менен жаап алууну сунуштады. Бул тууралуу диний мекеменин атайын чечиминде жазылат. Эже карындаштар, биз кайсыл маалда жана кандай мамлекетте жашап жатканыбызды түшүнүүсү керек. Эгер аял кимдир бирөөнүн теше тиктеген көз карашын байкап калса, ошол жерден кеткиче жүзүн кол желдеткич же жолугунун учу менен жаап алса болот деп түшүндүрдү муфтий. Муфтият никапты талаш-тартыштын буюму деп атады. Мына ушул себептен никап калктын көп бөлүгүндө коркуу жана кооптонуу сезимдерин пайда кылат. Ал тургай бүгүнкү күндө никап тескерисинче кыз келинге көбүрөөк көңүл бурдуруп, коомдогу чыңалуунун тереңдешине себебине айланды деп жазылат муфтияттын 9-июлда тараткан билдирүүсүндө. 3-июлда Дагестандын муфтияты калк коопсуздугуна жаралган коркунучтан улам никап кийүүгө убактылуу тыюу салган. Көп өтпөй 5-июлда ушундай эле чечимди Орусияга караштуу Карачай-Черкес республикасынын муфтияты кабыл алган. Никап аялдардын көзү гана ачылган, калган жүзүн жаап турган баш кийим. Эреже катары алкарат кеземеден жасалат. Айрым мусулман аялдар никапты хиджабтын эң жакшы түрү деп эсептешет. Булак Азаттык.